Клёнка тартылған соң, клёнканы бир чекесинен мынтип казык кагып жип тартабыз о акырына чейин. Түп-түз кылып, мына жекеден бир 10 см же 5-6 см качырып дегендей. Анан мындай кылып лунка тешип алабыз. Лунканын аралыгы 40 см, лункадан бул жака чейин 50-55 см чейин болот. Анан мындай приспособление бар тешкени. Бул жака тешилген лунканын ортосуна бул жака тешебиз. Жиптин жанына тешебиз. Анан муну мынтип көтөрүп алганда топурагын үстүнө коебуз. Мына ушинтип тешикче калтырып кетет. Келип көчөттү алабыз. Жылуураак сууга фитоспорин М деген бар. Көрүнүшү ушундай болот. Ушундан мынага 2 кашык кошуп, 2 челек сууга аралаштырып алабыз. Көчөттү ошол сууга матырып, жакшылап суу эмдирип алабыз. 2-3 минутта. Андан соң кичине суусун сыргытып, көчөт тепилишин сорт Havana деген сорттон. Буну клёнкадан чыгарып алабыз. Күлөктөн чыгарып, мына тамырлары ушу яман, эгер чуңкур болсо кичине толтуруп коебуз да ичине. Аны салабыз, мына салынды. Үстөн топурак салабыз. Көп баспайбыз. Мына клёнканын тегерегин жаап калыш керек сөзсүз түрдө. Мына клёнканын ичине аба кирбеш керек. Ошо дымдуулукту, жылуулукту сактап клёнка бул помидорду 15 күнгө эртерээк бышырып бергени жардам берет. Чекесин көп трамбовать этип баспайбыз, жөлдөм тип жаап коебуз болду. Мынакы көчөттөр эгилген жак. Агаттан агатка чейин 1,20, көчөттөн көчөткө чейин 50, а бул жагы ар бир 40 сантиметрден, 43-40 сантиметрден. Ортосуна казык тургузабыз 3 метрден. Анан казык үстүнөн жип тартып буларды баарын асып чыгабыз. Bir жылда бир эле жолу помидор эгилет, ошого байланыштуу жакшылап аракет алып, жакшы ишеничтүү сорт тандап, анан кийин ушинтип эккиле сөзсүз түрдөчү. Ушундай эксеңер Алла Тааланын баракасын берип, жакшы мөмө берет иншалла.